Бул өзгөндөгү ээптин талаптарына шайкеш келген жалгыз мал союучу жай. Адатта мында күндө орто эсеп менен 30дай мал союлуп турган. Азыр карантинге байланыштуу кардарлардын саны азайып, бир күндө 5-6 гана мал союлуп, 2 гана жумушчу иштеп жатат. Мекемеде бардык санитардык нормалар сакталган. Эшиктин алдында көрүп турасыздар, диз барьерлерди курдук. Ошо жерден машинага чейин ушул хлорамин менен обработка кылып киргизип аттык. Ал эми ар бир кирген жумушчу дагы окуду эле ошондой ошо халаты менен, маскасы менен антисептиктерди колдоруна сээп. Рейдти облус жана район жетекчилиги тиешелүү кызматтар менен бирге өткөрдү. Алар өндүрүш тармагындагы санитардык гигиеналык нормалардын сакталышын текшерди. Өзгөчө кырдаал учурунда өсүмдүк майын чыгарган ишкана жумушун токтоткон эмес. Тетрисинче өкмөткө өбөлгө болуп, майдын баасын төмөндөтүп, ички керектөөнү камсыздап жатышат. Жумушчулар карантиндин эрежелерин так сакташып, коргоочу каражаттар менен толук камсыз болгон. Ал эми мекемени дезинфекциялоо иштери күн сайын жүргүзүлүп турат. Ичи бир күндө бир эрте менен обязательно дезинфекция болот. Анан жумуш бүткөндөн кийин подготовка рабочего места деген бар, анан завершение рабочего места деген бар. Ошондо полностью дезинфекция кылып, хлорка менен жуулуп турат. Бул пищевой производство болгондон кийин ал нормалар аябай катуу кармалат бизде. Рейдтин алкагында тейлөө тармагы, экономика жана каржы тармагы да текшерүүгө алынды. Ал эми өзгөндөгү Айыл банктын кызматкерлери жана кардарлары санитардык нормаларды сактабай жатканы аныкталды. Биринчиден ошол кирген жерде значит антисептик кармап турган эмени көрбөдүк көзөмөлчүнчү. Экинчиден отурган кыздарда 3 эмесиде кызматкерде маска жок. Ал бая жогоруда айттым, бул контакт болуп атат да. Ошондон жетекчилик дагы бойнуга алды. Банктын жетекчисине жана бет кап кийбеген кызматкерлерге айыппул салынып, жоопко тартылат. Өзгөн шаарынын тургундары да санитардык эрежелерге баш ийбей, көчөдө бет капсыз ээн-эркин басып жүрүшөт. Ал эми аймак жетекчилиги жайыт тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын айтышат. Жетекчиликтерге, бардык жетекчиликтерге милдеттендирилген. Ошол шартты түзүп, ошол жерде иштеш боюнча. Биз дагы ошол күндө кыдырганда айтканды жыйындарды айтып атабыз. Бирок ага карабастан кемчиликтер болуп атат. Ишке кирген ишканаларда вирустан коргонуу талаптарын аткарбагандарга салынган айыппулдан 300 000 сом чогулган. Кырдаалды мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору жөнгө салууда. Азыр иштеп жаткан объектилердин бардыгында бүгүнкү күнгө ылайык кандай убактылуу талаптар бар. Ошолордун баарын киргизгенбиз. Биздин адистерибиз уже ошол иштеп жаткан объектилерди мындай партнердук негизде көзөмөлгө алышты. Учурда Ош облусунда 48 өндүрүш жана бир катар башка тармактагы ишканаларга уруксат берилген. Мекеме жетекчилерине болгон негизги талап жумушчуларга санитардык эпидемиологиялык режимди сактоого шарт түзүп берүү. Эгер талап аткарылбаса, мыйзам чегинде чара көрүлөт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.